депутаттар чын эле могу миграция маселеси бул мындай партияга, фракцияларга бөлүнүп карачу маселе эмес. Бул мындай чоң маселени биз биргеликте чогуу карайлы деп Акыл Тогузбаевич менен элдик топтун депутаттары менен Альянс фракциясы атайын жыйын өткөрүп атабыз. Мындай бир олуттуу, жакшы бир салмактуу, негиздүү сунуштарды берели деп биз мына 10 күндөн бери даярданып атабыз. Мен ойлогом, Кудайберген Базарбаевич Москвада иш сапары менен жүрөт го деп. Мен ошондо уккам. Бирок азыркы сиздин жообуңуз аябай таң калтырды да. Мамлекеттик катчыда жыйын бар дейт. Урматтуу депутаттар. Мамлекеттик катчынын функциясы бул идеология менен алек болот. А Кудайберген Базарбаевдин иши бул эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция. Экөөнүн эмне айкалындай бир эмне байланыштырат дейм да? Ал мамлекеттик идеология менен алек болсо. Бул киши эмгек, миграция, социалдык камсыздоо менен алек болсо, экөөнүн таптакында жыйында мына бул жерде өткөн жыйын Базарбаев Кудайберген үчүн эң маанилүү да. Депутаттар көтөрүп атасыздар, Госдумага кайрылалы, коллегаларыбызга кайрылалы деп. Кудайберген Базарбаев үчүн ушул жерде өткөн жыйында маанилүү мындай иш-чара болбош керек да. Ал эми мамлекеттик идеология менен алек болобу? Мисалы, ошонусу мындай абдан таң калтырды. Акыл Тогузбаевичке мен толук кошулам. Жыйындын соңунда чечелүү чечимдерди кабыл алышыбыз керек деп ойлойм. Рахмат. Урматтуу депутаттар, урматтуу мына бүгүнкү күндүн жыйынга катышуучулары. Эң негизги маселе бүгүн негизги биздин азыркы талкууда Эдил Байсаловдун келбегени, министрдин келбегени бул өтө бир мындай кайдыгерлик деп айтат элем да. Бул саботаж бүгүнкү болуп аткан бийликтин элдер менен ортосундагы ушунчалык ажырымга алып келип аткан нерсе да.